Пандемияга байланыштуу окуу онлайн режимде жүрүп жатат. Мындан улам мектеп окуучуларынын бош убактылары көп болуп, өспүрүмдөр ар кандай кылмыштуулукка жана бөөдө кырсыктарга кабылуусу толук ыктымал. Кырсыктардын алдын алуу максатында милиция кызматкерлери ата-энелерге, окуучуларга жана мугалимдерге атайын китептерди таркатып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Жаш жетеликтер арасында кылмыштуулукту алдын алуу жана бөөдө кырсыктардын алдын алуу максатында бүгүнкү иш-чараны уюштурдук. Себеби азыркы учурда өлкөбүздө болуп жаткан пандемияга байланыштуу окуучуларыбыз көбүнчө бош убакытта көп болуп атышат. Ошого байланыштуу келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы жана аймактык тескөөчүлөр айдоочуларды токтотуп, жол эрежесин так сактоо, автоунаалардын техникалык абалын көзөмөлдөө боюнча түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүштү. Ичинде эшикке чыга албайт. Коопсуздугун жакшы карап, Нарын районунун аймагында ар бир жаш өспүрүм, ар бир окуучуга биз жол эрежесин толук жеткирүү мүмкүнчүлүгү такыр түзүлбөй жатат. Анткени ар бир бала менен жолугуп жол эрежесин айтуу өтө кыйын болуп тургандыгына байланыштуу биз ушул айыл жергесинде мугалимдерге келип, ушу ар бир өзүбүздүн китепчелерибизди таратып, жол коопсуздугу боюнча ушул мугалимдер онлайн режимде байланышта болуп жатканына байланыштуу ошолор аркылуу биз жеткизүүгө кичине болсо дагы бир аракет кылып атабыз. Айыл аралап өткөн унаалар дагы жол эрежесин сактабай, балдардын катышуусунда кырсыктар болууда. Анын далили жакында эле Жергетал айылында оор жүк ташуучу унаа 6 жаштагы баланы тебелеп кеткен. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы тарабынан жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү дагы зарыл болуп турат. Жергетал айылынын тургуну болом. Ушул жолдо иштейбиз. Биз Империя групп фирмасында айдоочу болуп иштейм. Ушул жерде бизде жол коопсуздугун ар дайым ушул милиция кызматкерлери келип түшүндүрүү иштерин кылып, ушинтип ар дайым бизге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат. Акыркы маалыматтарга таянсак, жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда бөөдө кырсыктардан 1 жана кылмыштуулук боюнча 4 факт катталган. Андыктан ата-энелер жана мугалимдер өспүрүмдөрдүн коомдук коопсуздугу боюнча маалыматтарга ээ болуусу шарт. Ошондой эле балдарга өзгөчө көңүл буруп, баскан турганын көзөмөлгө алып туруусу зарыл дешет адистер. Жамин Көлбаев, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар.